Hormatly Sadık Nurgajoy, Qamchibek Tashiyev, mına enelerin okuwun kim orgayt? Мына баланы салгандай. Гүлсана Карабекованын 12 жыл жашаган үйүнө 5 декабрда соттун чечими менен кулпус алып кетишкен. Учурда жалгыз бой эне өз колу менен тургузган турак жайын таштап кете албай айбанчасында жашоосун улантып жатканын айтууда. Соттун жыйынтыгына нааразы болгон 65 жаштагы эне президент Садыр Жапаров жана УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди бул ишти өз көзөмөлүнө алуусун өтүнөт. Тики деп турушуп, мени колумдан сүдөрүп чыгырышып, үйдөн чыгарып койду. Ана мен ушу кичинекей жерге ушул жерде терген жаңактарым бар, жаңак терип келгем, жаңактарымды сата албай атам. Азыр өтө кыйналган акыбалда турам азырчы. Өлсөм өлүгүм чыгат, мен өз колум менен салып, өз колум менен шуапмын, оларда өз колум менен жасап түзөп өзүм ушинтип отурганмын. Талашка түшкөн жер Ташбулак айыл өкмөтүнө караштуу Живпром участкасына карайт. 4 сотук жерди Гүлсана Карабекова 2011 жылы Калыс Асановадан сатып алган. Документтер кадастр мекемесинен тастыкталып, кызыл китебинде алганы маалымдалды. Акыркы 2 жылдан бери бул үйгө кызыккан тарап пайда болуп, ортодо ызы чуу, сот иштери токтобой келери кошумчаланды. Талашып атат деген сөз келип калды. Сөз келип эле кат келип калды. Ал каттан кийин карап эме кылсак, сотко барсак, бул үй биздики деп бир максат Касымбеков Максат деген адвокатымын деди. Сатарова Назира деген мен ошол үйдү меники болчу деп ал талаша баштады. Бул үй өзү негизи Эмил Полотов Эмил деген адамдан чыгып, ортодон эле мындай бир адамдар мафия болушуп, 4-5 биригип туруп ушул үйдү алабыз, сатып бөлүп алабыз деген ой менен эле Сатарова Назира жер баскыч экен. Мына менде немелер бар. Азыр көп соттордон немелерин алып келдим, негиздерин. Сатарова неме дагы Базаркүл деген Жипар дегендер сүйлөшүп туруп, бул үйдү алып, сот аркылуу алып, жана Касымбек Максат дегендин кызматынан пайдаланып туруп, адвокаттыгынан пайдаланып туруп, анан кийин ошентип туруп сүйлөшүшкөн экен. Сүйлөшүп туруп, анан кийин бул үйдү дагы бир кызыл китеп кылып туруп, мындай кызыл китеп кылып туруп анан талаша баштады. Анан эле бирөөнүн жашап аткан Тайрай үйүнө келип эле бир максаттан ошо Назира Сатарова деген Верховный соттон утуп алып туруп, муну сотко берип аткан деп. Бул барбай, бул менин үйүм болсо муну кандай алат эле дегенсип жүргөн да. Анан бул Умурага кетет, Умурага кеткенден пайдаланып Верховный соттон утуп алыптыр муну. Бул жок эле. Эми сотко барганда виселение кылганда экөөнү тең тараптан кылыш керек да. Сот деле акыйкатты кылыш керек да. Сиз каерден алгансыз? Бул 22-жыл болсо, сиз 12-жылдан бери жашасаңыз, анан бул ким түптөгөн деп сураш керек эле да соттогу. А муну антпай эле бул сот выселение кылып койгон да муну. Соттун чечимине ылайык үй Назира Сатаровага таандык. Ал 2021 жылы Эмилбек Болотовдон турак жайды сатып алганын билдирди. Сатарова бул чейлешкен маселеге жерге жайгаштыруу боюнча адис Эркин Амираевди күнөөлөдү. Бул өзү эч кандай документ таза, жакшы эле. Госреестрден деле, айыл өкмөтүнөн деле мындай ката кеткен эмес. Бир айынан ушунда атат, бир Амираев деген бар. Жер адис бирдеке ошо госреестрде азырга чейин иштеп, үстүнө кылмыш 3 жакында кирет да аны да камакачы. Булардын ошо жана Асанова Калыс дегендин күйөөсүнөн кичине акча алып алганбы? Ошол жерге жармаштырып турду, өзүнчө жасаптыр анычы. Жасаганы жасалмай экен чыгып калып, ал боюнча прокуратурага жообун берди. Эми дагы башка ошондой кылган иштери бар экен. Мыйзамдуу меники ал жер, беркиники жасалма документ. Биз айыл өкмөт менен келишип бир участканы көргөзүп неме кылып беребиз деп келиштирген элек да буларды макулдаштырып. Кадастр мекемесине кайрылып, жерге жайгаштыруу боюнча адис Эркин Амираевдин өзүнө дагы суроо салдык. Ал кетирилген катачылыкты төмөндөгүчө түшүндүрдү. Могу кишиге сатты мына жерде. Сатып туруп, тиги сизден дагы акча алып алгам да, угушума карагандачы. Мен жанжалда жүрүм да көп талаалап жүрдүм буларды. Сизден да акча алып туруп, сизге да ошол жерде барып көргөзүп койду. Мына турат деп. Эки комнаталуу иши жабылган үйдү сатканда, кичинекей үйдү. Ошол малда курдук. Анан кийин саткандан кийин бизге кызыл китеп кылдырып атканда келип туруп, башка участканы көргөзүп койгон. Ал жерди көргөздүрүп беребиз. Биздикилер ошол жерге жасап коебуз. Жасап койгондон кийин талаш болгондон кийин келип туруп, значит, экөөң бир жерде талашып аткандан кийин деп туруп, тигинин дагы участкасын экөөнү бириктирип, ушул жерде сотко бергиле деп бергенбиз да. Бейле кетсек, материал регион телеканалына түшкөн арыздын негизинде тартылып, эфирге даярдалды. Бул ишке байланыштуу дагы башка тараптардын кошумча пикирлери болсо, биздин чыгармачыл топ микрофон сунууга даяр. Асия Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, регион телеканалы, Жалал Абад.